Musulmanдар bir-birimizге урмат сыйлуу болушубуз керек. Мен көргөн окуялардан, көп болгон окуялардан трассаны ал жагында, трассаны бул жагында бир алкаш турат. Бул жагында бир алкаш турат. Экөө бири-бириге көз менен белги кылып атат. Мынау барбы? Мынау барбы деп. Көрсө бирөөсүндө күгүт бар экен, бирөөсүндө сигарет жок экен. Жолдун аркы бетиндегиде сигарет бар экен, бул жагындагыда күгүрт бар экен. Айтор бирөөсүдө бар нерсе, бирөөсүдө жок экен да. Анан булар кандай кылышты? Байкап турсам, бири кичти, келишти. Баягы алкаш иче берип, арак иче берип, колдору титиреп калган. Жажыгалканы араң чөнтөгүдөн алып чыгарып, деп мынандай кылып кышты күнүдө суук тоңуп калып, байкушка мантип алып келип атат. Наргыдагы сигаретин мантип оозуга киргизип атат. Сигаретти оозуга киргизип берип атат, карасаңыз. Анан бул дагы жажыгалкасын ойноп, бечара колу титиреп, жажыгалкасы түшүп кетет, кайра алат бечара. Баягы көбөйтчү жеринен көбөйтүп бараң жагып күйгүзөт. Бергенден кийин бул дагы сигаретин оозуга тыгып, бунусу күйгүзүп берет. Ошентип бири-бириге сый урматта ажатын чыгарып берип атат. Бул не маселе эле? Арам маселеде эки алкаш бири-бирин ушунчалык сый урмат кылып атат. Бүгүнчү урматтуу мекендешим, ойлонушубуз керек. Мусулмандар эмне болуп атабыз? Бири-бирибизди көрө албастан душмандык кылып, аркадан бычак уруп, өзгөчө дин чөйрөсүндө жүргөн устаздар, алымдар биригишибиз керек. Бул жаатта бирикпесек болбойт. Алымды көрүп эл ээрчийт, эл биригет.